Үрбүнүн ойсалканды алганы. Кашка суудагы Кеймен шаа Оргого барып өлүп, ала бел ашып ала жакты көздөй 150 000 кол менен Кыпчак үрбү жөнөгөн. Булар азыркы Тор айгыр, андагы ала белдин жолу менен кароолчусун кармап, чыңоолчусун байлап жүрүп отуруп, булак жолдун аягындагы Даңгүл калаасына ат коюп киргенде, андагы эл Кашка жол, Көк жон, Көк адырга качты. 30 нөөкөр кызы менен ордосунан былк этпеген Кеймен шаанын кызы Ойсалкын гана болду. Короз моюн, кумар көз, ийини салык, төшү жайык, тиши берметтей, кашы кыйгач, сумбул чач, Ойсалкындын жуткан ашы тамагынан көрүнүп, сулуулугу ченде жок эле. Ордого кирип келген 500 киши ошону көрүп дал болуп туруп калышыптыр. Аңгыча тамырындагы кайраты ташыган суудай кайнаган 28 жаштагы таздан улуу үрбү келип калды. Оңой эмес экенин билген кыз кайдан келгендигин сурады эле. Атамдын белинен намыс кууп келдим. Энемдин ужутка дин жолунан айтууга келдим деп жооп берди. 17 жаштагы Ойсалкын үрбүнүн акылына башын ийип, эки суу журтун бүлүндүрбөй, өз колуна берүүсүн өтүндү да, канчалаган суңдун Калдай, Жанжун, Доотай, Чыйтай амбалдарга эрибеген көңүлү жибип, үрбүгө бой сунганын билдирди. Атканың жазбасын бергенсиң, арткы атаң дегдар элденсиң, каалаган дүйнөңдү ал, болгону айлымды аздырбай, тобумду тоздурбай, ушул жерге конуп бер, мурунку калган зайыбыңды да мында алып кел, деген кыз ордунан туруп, оолжуй басып, кызыл жакут кесеге арак куюп үрбүгө сунду. Өчмөндүү болгон душман заар менен өлтүрөбү деп ойлобогон үрбү удаасы менен алты аякты бошотуп, боюн кара тер басып, денеси жибиди. Айтканыңды бердим деген обадасын айтып, эми ал кызга кесе сунду эле. Ойсалкын да удаасы менен үчтү бошотту. Ошондон соң гана үрбү Айкожодон окуган Азармат Эрмат молдосун чакыртып, чапма нике байлатты. Ошентип ал жерде 6 күн өргүп алып калды.